Ассалаумағалейкум, момын мұсылман бір туғандар. Бұйырса бүгін хиджама бизнес бойынша бұл ағауызға айырылып қалдық. Бүгін бұйырса алдыда сөз қыламыз. Андықтан москвалықтар мына видеоызменен бөлішіп, бұйырса хиджамаға келіп. Ассалаумағалейкум. Атыңыз кім? Мен атым Сүйінбек. Сүйінбек ағаға бұйырса келдік. Сүйінбек ағаға танышып кетсеңіз, өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Мінекей достар, бұл жерде ошол начальниктен сертификаттар екен, ушул ағауыз ачкан екен. Өздүкүлөр бу? Өздүкүлөр екен достар. Ассалаумағалейкум, урматтуу мекендештер. Мен атым Сүйінбек. Өзү жалап атам болобуз дегенде бул жакта эмгектенип жүрөбүз. Москва шаарында. Биз бул жакта ошо хиджама центр иштетебиз. Бизге ушундай основной адамдар келет, суук өткөн адамдар келет. Биздики больница эмес, нетрадиционный медицинский центр. Табигый жолдор менен дарылайбыз биз. Сүйінбек анда алдыға ичкери кирип туруп тааныштыра алам да, суу экен достор. Бул жактан келгенде метродон 1 мүнөттүк жол. Бул жакка келет да, бул биз жайгашканбыз бул жакта. Кирип келебиз. Буюрса, бул жакка кирип кетет экенбиз достор. Чечип жеңилдеп, дальше бул жакта консультация кылабыз. Консультация. Бу жактан офис сыяктуу экен да сизге? Ооба. Бул жакта консультация кылабыз. Бул жерде чай бар, кофе бар дегендей. Бул жерде отуруп, таанышып дегендей. Ошол жерде кабыл аласыздар. Ошол жерде кабыл алабыз. Диагностика кылып, андан кийин дальше эме кылабыз. Андан кийин бул жакка келебиз. Бул жакка келгенде бул жакта процедурный кабинеттер. Бул кабинетибизде келсеңиз, бул кабинетибизде бул азыр процедура жүрүп жатат. Бул жакта фитобочка ачабыз. Фитобочкадан чыккандан кийин бул жакта душ кылабыз. Душ кылып, жакшылап жуунуп келгенден кийин бул жерде мануальный терапия кылабыз. Мануальный терапия дегениңиз эмне сал? Мануальный терапия дегенибиз бул сөөктөрдүн муундарын ачабыз. Сөөктөрдүн муундары болгондо омурткалар кеде нерв клеткалар кеткенде кысып калат да, омурткаларчы. Ошо тартканда ачылат дегендей. Мануальный терапия ошол. Андан кийин массаж болот, ручной массаж болот. Ондай аппараттар менен массаж кылабыз. Андан кийин эң акырында одноразовый жаңы банкалар менен хиджама коюп беребиз да. Хиджама бул пайгамбарыбыздын сүннөт амалы болуп эсептелинет. Ар бир мусулман адам алыш керек дегендей да. Ушул биздин ишканабыз кичинекей. Бул жакта дагы фитобочканы көрсөтүп кетпейсиз бир жолу? Фитобочкага кет. Фитобочканын кандай пайдалары бар? Фитобочканын пайдаларын түшүндүрүп кетейин, Фитобочка биринчи очередь суукту тартат. Бул эми Москвада жүргөндө бардык эле адамга суук өтөт да. Суук өтөт, ошон үчүн биринчи очередь суук тартат. Экинчи очередь бизге теланы мондай жумшартып берет да. Биз иштегенде бул жакта массаж кылганда биринчиден клиенттин эмеси теласы жумшак болуп өзүнө ыңгайлык жаратат. Андан кийин биз дагы мондай жакшы иштейбиз да, кан жакшы жүгүрөт дегендейчи. Ошол пайдасы өтө чоң. Бирок эркектерге жыныстык мүчө жагына зыян дейт. Анысы кандайчы? Жок, ал сөзгө мен кошула албайм. Кошулбайсыз. Анткени саз коркпой түшүрсөк болот. Коркпой түшсө болот. Анткени бул суукту чыгарат. Биринчи очередь. Наоборот, биз ошол суукту чыгарыш үчүн ушул жакта совет беребиз. Бул жакта пар айдап турабы? Бул жактан пар айдат. Бул ошол жыгачтын ичинде влажный пар чыгат. Влажный пар чыгат экен да. Бул ичинде 110 градусга чейин ысык болот да. Бул жакта чечинип кийинчү жай экен, Бул жер развалкабыз болот. Канчадан бери иштейсиздер ошондо? Бул жерде ачканыбызга буюрса 2 жылдын жүзү болуп атат азыр. Бул жактагылар. Ассалаумалейкум, туугандар. Бул жактагылар процедура жүрүп атат. Шеф эс алып атат го? Шеф. Бул азыр эмне кылып атат эми ушуну? Мануальный терапия массаж баштадык. Ошо массажын азыр биринчи массаж кылат, андан кийин одноразовый банкалар менен хиджама кылып беребиз. Андан кийин аппарат менен да массаж болот, буттарына массаж болот. Негизи хиджама 2 жолу бир курс деп айтабыз, 2 жолу келиш керек болот да. Биринчи жолу келгенде мына спинадан мойнуна чейин коебуз, бир ички организмди тазалап алабыз. Андан кийин анын буттары менен башына коюп беребиз да, хиджамачы. Бул жакта деле ошондой фитобочка. Бул жакта деле ушундай ичине кирип отурат. 15-20 мүнөт отурат, жетет. Бир адамга жетет, Бу жактан чыккандан кийин бу жакка душ кылат. Бу жакта душ. Эми кыскасы достор, мынакей Сүйүн акабыз тааныштырып берди сиздерге. Бул жакта дагы бирөөсү бар экен, бул жагында тааныштырып коелу. Анан сиздер информация бул жакты тааныштырып кетсек. Бул комнатабыз гайморит комната дейбиз. Бул жерде мурундан проблемасы бар адамдар мына бул жакта схемаларын чыгарганбыз. Азыр кичине комнатабыз жаңандай болуп атканына байланыштуу көңүл бурбайбыз ага. Схемаларын чыгарып койгонбуз. Бул жерде биринчи гайморит келгенде текшеребиз, биринчи диагноз коюп, ошого карап дарылап беребиз. Основной мурун менен проблемасы болуп жүргөндөр көп да. Ушул жака келет, И грыжасы бар адамдарга мына
окшогон Грыжасы барлар да бар экен. ооба мына окшогон аппарат менен грыжасыны дарылайбыз. Чозуп жаткырабыз дегендейчи. Жаткырып алып туруп, Жаткырып алып туруп, чоёсуз экенсиз. бул жактан башында салып, бул жагынан путунан байлап, чозуп жаткырабыз да. Сүйнөк анда жүрүңүз, мына ордуңузга келиңиз. Анда буюрса достор мына көрсөтүп бердик. Кыскача эми биздин ала турган маалымат эң негизгиси достор. Сүйнөк, муну эми канча жылдан бери иштетесиңер? Буну ачылганына 2 жылдын жүзү болуп атат. Негизи бул жерде мен дос балам ачкан. Азыркы учурда биз иштеп жатабыз. Эмелерге байланыштуу. Негизи эң жакшы жумуш десең болот. Кандай кирешеси, кандай бунун? Анткени дегенде мындай да, бул жерде эчтеке сатып албайсың дегендейчи. Бул жерде услуга сатасың деген эң жакшы киреше услуга дегендейчи. Эми ар бир нерсенин өзүнүн баягындай ырысысы болот дегендей. Кудайга шүгүр жакшы болуп атат. Кыйынчылыгы бар бирок. Кыйынчылыгы бар. Ар бир эменин ийгиликтин артында кыйынчылык бар дегендейчи. Сиз эми минус плюсун айтып кетсеңиз, эми Хижама бизнес Москвада жүрөбүз, эми иштеп атасыздар дегендей. Эми бул жака бүт эле өзүбүздүкүлөр келеби же дагы башкалар дагы келишет? Бул жака основной өзүбүздүн адамдар келет. Өзүнүн адамдар болгондо Орто Азиянын адамдары, мисалы Тажикстандан, Өзбекстандан, өзүбүз Кыргызстандан, ушул өзүбүзгө караштуу адамдар келет. Мигрант адамдар да, мигрант адамдар келет. Ушул жака баягындай шыпа издеп келишет да, буюрса. Мына 2 жылдын жүзүндө канчалаган адамдар дарыладык, бул жакта көрүп жаткан болсо, өздөрү дагы айтып өтөт, буюрса. Кудай кааласа жакшы эле результатыбыз жакшы болот. Жыйынтык жакшы. Жыйынтык жакшы. Дагы башка точкаңыздар барбы, жок? Жок, пока башка точкабыз жок. Буюрса жакшы ниеттер бар, буюрса. Эгер командабыз жакшы болуп чоңоюп калса, буюрса дагы башка точка, башка шаарларга дегенде чоңураак шаарларга ачайлы деген ойлор бар буюрса. Азыр ошондой кемчиликтердин үстүндө иштеп аткан учурубуз азыр. Эми азыр мына тажрыйба топтоп атат экенсиздер. 2 жылда эле бирок бул аз эмес, 2 жылда эле андан жакшы нерсе. Өзгөлтүксүз иштеп аткан болсо. Башында аягы кыйын болгон негизичи. Башында ачылганда эми кандай десем, эч ким тааныбайсың, же болбосо башка кылбайсың. Адам аз. Эми ар бир кыйынчылыгы болот го. Жеткире албай калган учур болгон, ачыгын айткандачы. Ошондой да ар кандай ойлор келген, мисалычы, жөн эле койсок болмок экен, же болбосо иштетпей эле койсок болмок экен деген ойлор келген. Буюрса Кудайым өзү жакшы бир эме кылган экен, жолубуз ачык болуп, азыр эми Кудайга шүгүр жакшы болуп атат. Эми башында канча кыйналдыңыздар, эми бир 5 ай, 6 ай кылда кыйналдыңыздар, канча кыйналдыңыздар? Башында кандай десем, ошо 6 айдай кыйынчылык болду да, башындачы 6 айдай кыйынчылык болду. Бул жерде эми, конечно, баардык нерсе өздөн өзү жаралып калбайт го. Бул жакта ишчилер дегенде команда иштеш керек болот экен. Команда чогултуш кыйын болду башында. Бул жерде профессионал жумушуна эми адамдарды иштетиш керек да, эми бул жердечи. Не каждый адам эле көчөдөн келген адам жумуш кыла албайт бул жерде дегенде. Ушундай кыйынчылыктар болгон. Азыр эми Кудайга шүгүр баары жакшы. Азыр өнүгүпсүздөр да. Иншалла. Буюрса да, келечекте дагы жакшы башка бир точкаларды ачканга ниет бар экен. Кудай кааласа, буюрса. Эми мына мисалы азыр мына имаратты арендага алдыңыздар. Ушул имараттарды арендага алганда эми сиздер как положено ИП же ООО мени ачып иштеп атасыздарбы? Албетте. Анткени бул жерде сөзсүз документальный болбосо, бул жерде мондай кылып иштеш. Бардыгы как положено. Как положено, официальный ООО ачканбыз, бул жака мамлекетке налогун төлөйбүз. Бул жакта жумушчулар бардыгы официальный трудовой договор менен иштейбиз да бул жердечи. Мына мен мына карап турсам бүт өзүздүкүлөр экен иштегендерчи. Бул өзүздүкүлөргө сиздер өзүңүздөр мындай бир ишкана ачканда дароо өзүңүздөрдүкүн алып, дароо эле өзүңөрдүкүн колдойт экенсиңер да кыскасы. Эми кандай десем, жок, бул жерде конечно бул жакта байкебиз Өзбекстандан болот, мисалы. Ал байке дагы тажрыйбасы чоң. Биз тажрыйбасына караганбыз. Биринчи очередь буга чейин башка жактарда да иштеп келген. Ошол биринчи очередь сервиске көңүл бурганбыз да биз. Экинчи очередь бул жакта да байкебиз дагы ушундай стажы бар адамдар менен иштешебиз да, буюрсачы. Достор, мына силерге тажрыйбасы мол жакшы адамдар иштейт экен, бул жерде өзүздүкүлөр экен. Эң башкысы ушул Сүйнөк агабыздан ала турган сабак мындай бир ишкерлик кылса, Москвада болобуз. Болот да, албетте. Албетте ишкерлик кылыш керек. Бул ошол кандай десем, эми мен көп эле бир жанагындай айтып өтпөйүн. Негизи мондай анча-мынча орусча кошуп айтышка туура келип калат. Риск кылыш керек да бул жашоодочу. Риск кыла турган жашоо да азырчы. Анча-мынча жерде калпыстыктагы мындай бир жакшы жагы бар деңиз. Ооба, ошондой деп түшүндүрсө да болот да. Достор, мынакей.
мындай бизнести деле кылса болот экен Москвада. Мисалы сиздер келсеңиздер, сиздерге кайрылган болсо, мындай жардам бересиздер.